тестостерон азыр уколдорду фармакологияны колдонгондор аябай көп болуп атат да Кыргызстандачы. Там сабыры жок адамдарда көбүнчөсү кичине результатка жетет да, андан кийин дагы нафси, баарыбызда нафси бар да, нафси дагы күчөйт, дагы чоңураак каалайт. Ошон үчүн ана пресстерди көрүп баары бат эле промежутокто результат көргөзүп, анан сиз айтышы мүмкүнсүз да, мен мындай боло албайм депчи, мисалычы. Фарма деген бул мындай дары дармектер сенин мышцыңды өстүрүп, искусственно өстүрүүгө жардам берген, туура айтып атамбы? Мындайча айтканда, өтө бат убакытта сизге тестостерон салат да, тестостерон гормональный уколдорду. Жана бир учурда караганда жана бир популярдуу болуп кетпеди эле, колдор моундай тоголок болуп, жана руки базуки деп жүрбөдү эле. Ошол да ооба, анын баары эле ошо фармакологияда бүт колдорго, пресске сай алышат. Ошон үчүн бизде мындай калып калган да, кандай десем, элестетүү болуп калган, телевизордон көрүп эле качокторду көрүп, качок ошондой болот депчи. Анын баары эле бүт укол менен фармакология, мисалы Арнольд жана андай бүт Рой Джонс, бүт неменин качоктун баары эле мисалы ошо колдор менен чыккан да. Биз ошондой болуш керек деп элестетебиз да. На самом деле натуральным образом это оор да, андай натуральный болуш мүмкүн эмес да.